башка бирөөнүн акысы бар болуу дейт. Нике менен же идда менен. Яхруму никаху заужатил гайр, башка бирөөнүн аялына үйлөнүү арам. Ау муътаддатихи, же башка бирөөнүн аялына үйлөнүү арам эгер ал аял талак алгандан кийин иддада отурса, күйөөсү өлгөн болсо дагы. Qabla inqida iddatiha, iddasi бүткүчөк. Sawa'un kanat mu'taddatan li talaqin aw wafa'in, айырмасы жок. Талак менен идда күтүп жатабы, же вафатин, же күйөөсү өлүп калып идда күтүп жатабы, ау фурқатин мин никахин фасидин, же туура эмес кыйылган нике үчүн ажырашыштыбы, ау ватин би шубахатин, же күмөндүү кошулуу болду, айырмасы жок. Бул учурларда фасык болобу, талак болобу, же вафат, өлүм болобу, иддада отурган аялга нике өтпөйт. Мисалы, идда деген аял талагын алгандан кийин 3 айыз көргөндөн кийин башка эркекке адал болуп үйлөнүү. 1 айыз көрүшү мүмкүн, 1 жума өтүшү мүмкүн, кийин башка бирөөгө турмушка чыгып кетсе, ошол кийинки никеси эсептелбейт. Нике болуп эсептелбейт.